Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Акжар жаңы конушунун тургуну кесиптешибиз Эсен Шакыев бизге кайрылып, кошунасы Кубаныч Абдылдаевдин оор абалда төшөктө жатканын, учурда Кубаныч жалпы элдин колдоосуна муктаж экенин айтып, анын бүгүнкү адам баласы көрүп туруп чыдап тура алгыс оор абалын тасмага түшүрүп, коомчулукка жарыялап берүүбүздү суранып, Эл билсин программасынын редакциясына келиптир. Биздин чыгармачыл топ Акжар жаңы конушунун 10 көчөсүнүн номер 1-үйүнүн тургуну Кубаныч Абдылдаевдин үйүнө барып, мындай аянычтуу тагдырга күбө болдук. 3 кызы бир уулдун ата-энеси болобуз. Кыздарыбыз чоңоюп бой жетип турмушка кетти. Кичинекей кызыбыз 6 жаш, уулубуз үйлөнө элек. Бул Абдылдаевдин оорукан уже билгенибизге 4 жыл болду. Ошо биринчи билген жылдан эле аябай жакшы кириштик. Ай сайын 20-25 миңге чейин расход кылып, 6 ай 7 айга чейин дарыладык. Ошондон бир аз жакшы болуп калгандан кийин үмүтүбүз бир аз жакшы болуп калды деп мынчалык деңгээлге жетет деген эмеспиз. Боору жабышкандан кийин эми акыры ошол боорду алмаштырган даражага чейин жетет экен баары бир. Акыркы убактарда ошо август айынан бери бир аз ооруп жүрүп, врачтарга көрүнүп, лечениясын алып атты. Ай сайын 1-2 жолу лечение алды, 20 миңден 40 миңге алды ол лечениясын. Ошол убактарда деле күндө алган дарыларыбыз 3 миң, 4 миңге чыгып кеткен убактары болду. Анан ошондо декабрдан баштап өзү оор акыбалга түшүп калды. Биз барып эле биринчи Мамакеевке бардык. Оор акыбалда бардык. Врачтарды карап, чынына келгенде чындап төңүлдүк да. Биз врачтар ушунчалык жакшы карашкан жок. Ушул адам кан кусуп атканда дагы тетири карап, бири-бирине шылтап, бири-бирин түртүп басып кетти. Ошол жерде аябай көп кыйналды. 6 саат, 7 саатка чейин кан кусуп калды. Ошодон кайрадан отказной жазып, ошол немеге бардык, спецбольницага барып, ошол жактан дарыланып чыктык. Эми рахмат, ошол жерде бир аз болсо дагы тааныш тамыр ага-инилер бар экен. Ошондо деле күнүнө жаткан эле койкабызга 1,5 миңден төлөп турдук. Анан дарыларыбызды айтпай эле коелу, күнүгө 15 ампул немеден флакондон неме алып атты. Жанагындай капельницаларды алып атты. Аябай оор түштү. Биринчисинде ошо 10 жеринен жарылды деп айтты врачтар. Ошо кан тамыры жарылган жерин. Анан кийинкиси 4-5 жеринен жарылды. Ошентип 15 жеринен жарылды. Анан эми дагы эле үмүтүбүздү үзбөйбүз. Кудайдын колундагы нерсе экен. Эми ушинтип келип акыры чамабыз деле ченелип эле калды. Балам иштеп ошол бирке каражатын атасын дары-дарбегине берип атат. Азыр деле ичип аткан дарылар жок дегенде 3 миң сомдон ашып деле кетет. Албетте биз бул көрсөтүүбүз менен жалпы врачтарды күнөөлөгөндөн алыспыз. Бирок бир кумалак бир карнын майды чириткенде эле тилекке каршы бейтаптардын оорусунан бизнес жасаган бейинсаф врачтар да арабызда жок эмес. Мен болгон каражаттарды неме кылдык, сарптадык эми. Мен кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Ошо колунан келишинче азыр көптөр жардам берсе, меникинде ордуна эч кимдин башына салбасын. Азыр эми үйдө иштеген, балам Москвада эле, балам дагы келген. Азыр ушул жерде келинчегим мени карап, ошо койт, мен тамагым берет, дары-дармегим берет, мен тосот эшикке чыгарат, киргизет дегендей. Көп ичим шишкен маселе ошол декабрда ишип кеттим да. Иштим, буттарым шишип, туалетке дагы отурушка кыйын болуп калды. Анан буну да астит деп коет экен, ошо астит ичине суу толуп кетет экен.
ошо кече толтурга жаткандан кийин кайтты да. Азыр эми врачтар эмне деп атат? Канча убакыттын аралыгында операция кылыш керек деп атат? Мүмкүн болушунча ошол тез аранын ичинде. Цирроз печени 4 степени деп коюшту. Ошо тез аранын ичинде ошо алмаштырыш керек болот. Акыркы мезгилдерде жүрөк ооруткан тагдырлар кадам сайын кездешип, аны эфир аркылуу коомчулукка алып чыгуу биз үчүн да түйшүк жаратып келет. Албек Акоз боор оорусу менен ооруп, медициналык операция жолу аркылуу чет өлкөлөрдөн боорун алмаштырып, айыгып келип жаткан мекендештерибиз көп болуп жатат. Кубанычтын 25 жаштагы уулу Ынтымак атасына донор болуп, боорунун жарымын берүүгө даяр экен. Атасы үчүн жанын аябаган Ынтымактай кыргыздын ыймандуу уулдарына Аллахым эки дүйнө бактылуулугун насип этсин. Азыркы убакта ошо Москвадан келдим, атам ооруп, анан кийин деген көп Москвада жүрүп, анан кийин ошо акыркы иштеген акчабыз ошо атабыздын лечениясына кеткен, буга чейинки содержаниясына. Анан ошо азыркы убакта каражатыбыз түгөнүп, ошо кыргыз элине кайрылалы дегенбиз. Операция Индияда болот экен, анан ошо Индияда болгондон кымбат экен да, аябай. Көп түкүрсө көрө болот дегенде ошо 1 сомдон болсо дагы пайда болот бизге, аябай жардамыңыздар тиет. Атама донор өзүм болом, каныбыз туш келип, печень жарым берет экенсин. Ошого жакшылыкка ишенип эле кетип атабыз. Ошо Индияга баралы деп операция кылдырсак, Кудай буйрса. Мына урматтуу көрөрмандар, Кубанычтын башына келген оору араанын ачып алып, бүтүндөй Абдылдаевтердин үй бүлөсүнө түйшүк жаратып турган чагы. Мындай күндү Аллахым эч бир пенде баласынын башына салбасын. Келгиле кайрымдуу боорукер инсандар. Кубанычтын аман эсен айыгып кетишине ар бирибиз аз көп дебей колубуздан келишинче кол кабыш кылалы. Азыркы учурда Кубанычтын ишенгени Алладан кийин эле караламан кайрымдуу эл жалгыз гана сиздерде калып отурат. Өзү бир уул 3 кызым бар. Кызымды турмушка бердим, 2 неберем бар. Уулум үйлөй элекмин. Быйыл үйлөйбүз деп аттык эле мындай иштер болуп кетти. Ошо эми кыргыз элиме кайрылат элем эми. Жалпы коомдук фонддорго кайрылып кетет элем. Колуңуздан келсе, алыңыздардын жетишинче жардамыңыздарды аябай берсеңиздер деп. 2,5 миңден алып атам, 3 миңден алып атам даарыларды. Ошондо бул сиз канча жылдан бери лечение алып келатасыз? Азыр канча жылдан бери дарыланып атасыз? Ошондо 4 жыл, 5 жыл болуп калат, 4 жыл болуп калат. 4 жылдан бери дарыланып келатасыз. Мурун вирусный гепатит деп эле бар экен деп, Б-сы бар экен деген да. Азыр эми жана цирроз печени деп коюшту да. Аны алмаштырышка. Кайсы жерге барып алмаштырыш керек экен боорду? Индияга деп атышат эми. Индияга ошо канча дейт? Америка доллары менен айтып атышабы, канча деп атат? Америка доллары менен ошо 35-40 тегерегинде деп неме кылып атышат. Анан эми биз дагы тааныш тамыр менен кичине сүйлөшүп атабыз, эми мүмкүн арзаныраак болуп калса бизге да жакшы болот эле. Биз Кубанычтын бүгүнкү абалын тасмага түшүрүп жатканыбызда Акжар жаңы конушунун айыл башчылары келип, Кубанычтын ал-акыбалын сурап, зыярат кылып, жалпы элге кайрылганына күбө болдук. Биз да бул айыл өкмөттөн кабар алып кетели деп келип калдык эле, келип силерден ушуну эме съемкаңарга туш келип калдык. Бул киши да ошо Акжар айылынын түптөлүшүнө жардам берген кишилердин бири, аябай жакшы үй бүлө. Ушундай эми эч кимдин башына мындай ооруну салбасын. Эми оору айтып келбейт. Биз да айыл өкмөттө жакшы иш чараларды уюштуруп атабыз. Айыл башчы ушу жалпы жамаатыбыз. Биздин айылда 40 көчө бар. Ар бир көчөнүн көчө башчыларына бир 2-3 күн болду ушу иш чара уюштуруп атканыбызга. Акча чогултуп атышат. Эми
ошо сумманын баарын таба албасак дагы кичинекей бир салымыбызды кошолу деп дагы башка коомдордон дагы жардам сурап кетет элек. Ошо көптү көрсө көл болот дегендей бир адам өмүрүн сактап калсак дагы кичинекей бир сом болсо деле азыр мындай оорулуу кишиге аябай зарыл. Урматтуу кыргыз элим, силер дагы колуңардан келишинче ошо көрүп турган болсоңор, кичине болсо да жардамыңарды аябай жардам берип койсоңор деп суранып кетет элем. Ошо кубанычтагыбыз мен чогуу ушул Акжарды түптөгөнгө салымы чоң. Аябай жакшы үлгүлүү семьялардан бала чакасында багып ушинтип жакшы жардам берип атты. Мисалы Акжардын элдерине да өзү жардам берип атты. Биз дагы жөн жатпай ушул кубанычка кичине жардам берели деп ар бир көчө башларына айтып ошо колубуздан келген жардамыбызды берели. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берсек бул чоң сооп болот эле. Ошо көрүп турган инсандар дагы ошо кайрымдуулук кылып кичине жардам берип койсо эң сонун болот эле. Ошону эми мына айында Жакшы болчу орунун молдосу өзү келет дегендей, айыл башчыларынын соңунан Кубаныч менен мектепте бирге окуган досу келип, оорукчан адам жана ага жардам берген инсандар жөнүндө ислам дининде айтылган хадистерден кыскача баян айтып, баарыбыздын көңүлүбүздү жай кылды. Ушул оору бул өзү макулук дейт. Аллах субхана тааланын казынасынан келе турган макулук экен да. Эми Аллах субхана таала айтып атат: ким менден кабар алгысы келсе дейт, ал оорулуу адамды зыярат кылсын дейт. Ким эгерде оорулуу адамды зыярат кылган болсо, ага бүткүл периштелер кечирим дуасын кылышат деп атат. Ал эми инсан эгерде бирөөгө бир садака кылып, бир адамга бир оорулууга жардам кыла турган болсо дейт, ал адамды ошол келе жаткан кырсык баледен тосот атат. Өзүңөрдү келе жаткан ар кандай кырсыктардан садака менен дарылагыла деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга акылдын 100 бөлүктүн 99 бөлүгүн берген болсо, калган үммөткө 1 бөлүк акылды кыямат кайымга чейин келе турган үммөткө бөлүп берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: эгерде ким садака берген болсо дейт, ал адамды байытат деп атат. Садака адамды байытат деп койду. Шайтан алейкилана инсанды ушу кедейчилик менен коркутат. Эгерде мынча берсең азайып калат деп. Балким Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ким канча берген болсо, ошол Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берген садакасы эселенип көбөйөт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, коомчулук, силерге кайрыларым ушул кубанычка колуңуздардан келген мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша жардам бериңиздерди суранабыз. Ким канча жардам бере турган болсо, Аллах субхана таала ал адамга эселентип көбөйтүп берет. Ниетине жараша 700-дөн 700 миң эсеге чейин көбөйтүп берет. Ал акыретте сөзсүз ал адамга берилет. Ошондуктан садака адамды байытат. Эгерде инсан качан бирөөгө мээримдүү боло турган болсо, Аллах субхана таала ал адам ошондой муктаж болгон кезде ага мээримдүү болот. Аллах субхана таала качан инсан бирөөгө кайрымдуулук кылган болсо, ал адам ошол муктаж болгондо ага кайрымдуулук кылат. Аллах субхана таала ушундай улуг зат. Бардык ооруну берүүчү Алла, шифаны да берүүчү Алла. Аллах субхана таала каалаган адамына ооруну берет, өзүнүн сүйгөн пендесине берет. Эгерде Аллах субхана тааланын хадистин мазмунда келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: Аллах субхана тааланын алдында бир ушундай даража бар дейт. Инсан өзүнүн амалы менен ал даражага жете албайт, ошол себептен ошол бир кырсык бале, бир оор сыркоону берет деп атат. Ошол адамдын Аллах субхана таала өзүнө жаккан адамга ушундай кырсык берген болсо, ошол даража менен ага жетет деп атат. Эми сиз менен биз эгерде кайрымдуулук кылып, биздин колубуздан эч нерсе келбейт, болгону Аллах үчүн бере турган ар бир берген нерсебиз өзүбүзгө эселенип гана кайтат. Урматтуу бир туугандар, ошондуктан
Алла субхана март болгон адамды жакшы көрөт. Алла субхана таала ушундай кимге жардам берсе, Аллах үчүн берген жардамын ал эселентип кайтарып берет. Ошондуктан бул көрүнүшкө кайдыгерлик карабайлы, кайдыгерлик кылбайлы, колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Кең пейил кыргыз элинен айлансаң да аздык кылат. Канчалаган жардамга муктаж адамдардын үмүтүн жерде калтырбай, кайрымдуулук менен кол сунуп, акыркы тыйынын аябай муктаж болгон мекендешине берип, ак тилегин айтып, алкап кетип жаткан мындай асыл инсандарды көргөндө Аллага ыраазы болосуң. Чет жерде жүргөндөр барбы, жалпы кыргыз эли барбы? Бул жерде максат мусулмандын сыпаты ушундай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып койду. Кыргызча бир жалпак тил менен айтканда, бир үйдүн мүйүзөсүнса мүйүзү, миң үйдүн мүйүзү зыркыраган сыяктуу мусулман улутуна же урусуна бөлүнбөйт. Эгерде инсандын бир колу сына турган болсо, сөөмөй сынса, бүткүл дене ооруган сыяктуу бир мусулманга азап жете турган болсо, бардык мусулман кажалат болуп кайгырыш керек. Эгерде сиз менен ушул нерсе кайдыгер карабай турган болсок, Алла субхана таала сөзсүз ошол ниетибизге жараша да соопторду берет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, улутка, уруусуна карабастан кимде кандай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ушул сөздү канча адам уккан болсо, жардам бериңиздер суранабыз. Дүйнөнүн түркүгү силерсиңер, кайрымдуу боорукер инсандар. Силер бар үчүн жашоо бар. Үмүттүү жол караган кубаныч сыяктуу бир туугандарыбызга Алланын ыраазычылыгы үчүн зыярат кылып өтөлү. Оорукчан адамдарга кайрымдуулук колун сунган ар бир инсанды Аллахым өз мээримине алган болсун. Эми тууган урук, жекжат, кайын журт, өзүмдүн тууган уруктарым жардам берип атат. Эми олордуку менен эле чектелип калбастан ушу кыргыз элине кайрылат элем. Урматтуу эл журтум, эми Кудай салса тартпаска айлаң жок. Ушул кишини сактап калуу Кудайдын колунан келген. Эми сиздер Кудайдан кийинки ошо сиздерге кайрылат элек. Ошо Кудай жардам берсин. Ондон кийинкисин ошо сиздерге кайрылат элек. Ушул көрүнүшкө кайдыгер карабастан колуңуздан келишинче жардам бериңиздер. Сиздерден суранат элем. Ошо алыңыздардын жетишинче ушул кишиге кичине жардам берип коюңуздарды суранам. Ушул мына биздин айыл өкмөт дагы ушинтип сурап келишип атат. Алдарын жетишинче кичинекей эмгеги сиңген жерден ушинтип келишип, кичине жардамдарын аябай марафон өткөзүшүп, кичине колунан келишинче жардам берип атат. Буларга да терең ыраазычылык билдирем. Ошол кагылайын кыргыз элин бир кишини болсо дагы ошо жанын сактап калганга жардам бериңиздерди суранам. $60 менен $40,000 кетет экен. Индияга барып ошо боорун пересадка кылыш керек. Ондон башка эч кандай вариант жок лечение кылганга. Биздин эми чамабыздын жеткен ушул эле болуп калды. Алдын ала сиздерге чоң рахмат айтам, терең ыраазычылык билдирем үй бүлөмдүн атынан. Биз ушул убакка чейин ушул немеге жетип калабыз деп ойлогонбуз. Эми башыңа салса айла жок. Көп жерден угуп атабыз, телевидениялардан көрүп атабыз. Ошончо ушундай оорулар азыр бизде көп эле инсандар барып дарыланып, даба таап келип атышыптыр. Биз дагы эми ошо сүйлөшүп, биз деле барсак болот, биз деле лечение алып келсек болот деп ушул кыргыз элиме кайрылсак, кыргыз элим ушунча элге жардам берген, бизге деле жардам берет деген үмүттө ошо сиздерге кайрылдык. Экранда көрсөтүлүп турган банк эсебине мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша акча каражатын которсоңуздар болот.
караламан эл, кайрымдуу боорукер инсандар турганда 4 балдын ичинде оорунун азабын тартып, аянычтуу тагдырды башынан кечирип жаткан мекендешибиз кубанычтын тилеги орундалып, жетиштүү акча каражаты чогулуп, чет өлкөгө барып, боорун алмаштырып айыгып келип, байбичеси менен чогуу уул кыздарынын маңдайында төрдүн көркү болуп, узак өмүр сүрөт деген аруу үмүт менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.